эмне пайда алам мен ушул китепти окугандан кийин өзүм? Ушул китептин эмне пайда алам десең, бул көз карашың кеңейет. Бардык китептен эле Кеңейе бербейт эмне бардык китепти ооба, окуй берсең, кеңейди. китептерди окусаң бир маанилүү эч нерсе Ой, айтпа. Себеби азыр акыркы убактарда да элдер баягы мурун Союздун учурунда бук болуп ал убакта чыгарчы эмес да, уруксат да берчү эмес, каражат да берчү эмес. Азыр элдин бардыгын тыйын болуп мейли чыгара берсин, бирок мындай маңызын чыгара албай жатыр да, маңызын. Маңызы аз да китептердин. Анан ыраазы болбойсуң. Анан элге тарабай жатат да, түшүндүрүп берген киши жок. Ал киши жөнүндө айтып берген реклама керек. Жазуучу эмне кандай себептер менен бул жазды, анын башынан эмнени өткөн, эмнени айткысы келген, ушунун баарын айтып берсе болот да, мисалы. Мындай дополнительно да, мындай кошумча. Азыр Кудайга шүгүр мондай нелер бар, ар кандай элге таанытуу каражаттары бар. Анан бул китепти, бардык эле китепти, көп китептерди ошол көз карашың кеңейтиш үчүн окуйсуң да, көз карашың кеңейтиш үчүн интернеттен бир нерсе издейсиң, кино көрөсүң. Ошондой эле Советбек Байгазиев деген жазуучу агабыз бар, доктор, алда филологиясын алып, жакшы тааныйсыңар го. Ошол аке менен айылдаш. Ошол чогум бир мектепте окуптур. Ошол аке айтты, Алым Токтомушев бул макалаларды дүйнөлүк көз караш менен карап жазды да, мындай дүйнөдөн. Түшүнүп атасыңарбы? Өтө, мисалы, бизде кандай болуп атат, анан бөлөк мамлекеттерде кандай болгон. Ошол мамлекеттердин экономикасы кантип өнүкпөй калган, эмне себептен өнүкпөй калган, ал жака канча алар карыз алган, акчасын кантип жок кылган, кенди кантип каскан. Ошолордун бүт иликтеп, изилдеп жазган да. Бул агайдын ошо өзгөчөлүгү ушунда да. Мисалы, азыр мынакей, мен бул агай жөнүндө узак айтсам болот, себеби мынтип алмагайдай болуп түшүндүрүп именно бир да жазуучу жаза алган жок. Именно экономиканы жазды да. Именно экономиканы. Ну, китепте? Ооба да, именно экономика. Мисалы, биздин тыйынды ким алган, каяка жөнөткөн, кызыкпы силерге? Кызыкты. Ошондо. Ошону жазды да. Канча тыйынды өзүнүн оң чөнтөгүнө салган, канча тыйынды өзүнүн сол чөнтөгүнө салган. Түшүндүңөр да? Ошону изилдеген. Бул Римская империянын эмесин жазган, баягы эмнеден кулаганын, империяны жазган. Эмне себептен кулаган? Эмне себептен кулаганы? Туугансыздыктан кулаган. Неопатизм деп коет, ошо нео. Ошо тууган, бардыгы эле ошо тууган, мага жакын тууганым деп тууганын тартып берет, анан аягында контроль жок болуп калат да тууганына. Анан ошодон тарап кеткен. Ошону жазган, неопатизм. Неопатизм, наркодоллар, нефтедоллар, энергодоллар деп мен ушул кишиден окугам. Ошо дүйнөдө еще кандай темалар. Кандай темалар. Анан дагы айта турган бир тема, бир сөз, Алмакенин өзгөчөлүгү. Асаркаевдин оң колу болгон Мисир Ашыркулович деген бар болчу. Мисир Ашыркулов оң колу, кыйбаш досу, студенттен келген досу бар болчу. Ошол менен бажа болчу. Анан адамда көп айым ал мүмкүн мындай бир байланыштар болгон чыгар, эми туугансыздык жайганда, ошо бирок ордонун, хам ордонун ичиндеги информацияларды да билип турганда ким эмне болуп атканын. Анан бул